Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, işenimli букмекер. Кыргыз эстрадачысы Фарида Карбасова актриса Назира Бердикуловага нааразылыгын айтып агынан жарылды. Үрчай Instagram баракчасына чыгармачылыктагы сиңдисине кайрылуу жазып чыкты. Урматтуу достор, бүгүн ушундай жайнын кайраган күндө жашап жатам. Эч кимди баракчам аркылуу жамандаган эмесмин. Бүгүн жарылууга аргасызмын. Өзүмдүн таластык сиңдим абжелеп жүргөн актриса Назира Бердикулова чыдамымды чегинен чыгарды. Мени акылга сыйбаган ушактарга кошуп, айтпасам да айттырып, жакшы адамдарыма жаман көрсөтүүдө. Ула абжеси катары тартипке чакырайын деп байланышсам оозуна ак эт кара ит чыгууда. Эй абже, менин 3 балам бар, мен бала эмгезген бийик аялмын деп керкелеп боюн көтөрөт. Баланы ит татуйт, бала Аллахка аманат. Бала менен эч ким башкаларды кемситпеш керек. Кудай мага ушундай пешене жазып бербей, баланы кол менен жасап аламбы? Бала деген Кудай берчү иш, Кудайдан үмүтүм бар, мен дагы балалуу болом буюрса. Былтыр бекен журналист Баяна Кулованы да ушундай сөздөрдү айтып, кемситип, урушуп, сүрүштүрүп, кырылышып жүрүшкөн. Майни бербепмин, көрсөтчүн тура. Аягында айтарым Назира, балдарыңа сөз тийгизбейм, алар периште. Бирок сендей болуп аягыңа сүйөк деген ушакка уронуп, 3 эмес 1 бала төргөндөн Кудай сактасын. Балдарың чоңойсо ушул ушактар ул болуп сага айтылат, шашпайлы. Сендей болуп элденерге тийип бала төргө эрдик эмес. Башка аялдарды кемситпей, эми бөлөктөрдүн бүлөсүн бузбай тынч жаша. Эгер тынч жашабай, адатын калпчан аралашкан сөзүң уланса мага таарынба. Тарыхыңда азыркы эриңе чубап бериши мүмкүн. Күйөөң билбей тейсиңби былыктарды, өткөн кеткен көңүл ачууларды. Ушул ыплас сени менен жашап жүргөн ошол жигитке рахмат. Эсиңди жыйнайсыңды, менеңди таны элеңиңди, дейт Карбасова. Ал эми актриса өз кезегинде Сократтын философиялык мааниде диалогун жүктөп, жооп иретинде жазган. Анда билип билбей айтылган сөздөр ага пайдасыз экени айтылат. Маалымат багы Барс Медиа.